Assalamu алейкум жалпыңыздарга. 40 жаштан өткөндөн кийин дээрлик көпчүлүгүбүздө дары-дармек болгон көз карандылык пайда боло баштайт. Канчалык жашыбыз жогору болсо, дарылардын дагы саны ошончолук көп, дозасы дагы бийик. Тилекке каршы мындай шартта иммунитетибиз төмөндөп, организмибиз алсырай берет. Дарыларды болсо ичпей кое албайбыз. Бүгүн ушул көйгөйгө бир аз чечим тапкан аракет кылдым. 3 түрдүү сунуш айтылат. Ушуларды аткаруу менен сөзсүз түрдө оң натыйжага жетпей койбойсуз. Негизи буга чейин көп эле сунуштарды айтып келгенмин. Алардын эч бири 100% натыйжа бербесе дагы, ар биринин өзүнчө пайдасы бар. Андыктан аларды аткара бериш керек. Дарылардын зыянын азайтууга багытталган биринчи сунушум бул жашылчаларды, жер жемиштерди ар күнкү рациондо сөзсүз түрдө колдонуу. Айрыкча капусталардын бардык түрүн, помидор, бадырын, түл, кызылча жана башка кезектештирип баарын колдонуп туруш керек. Ошондо организмибиз кубат алып, күчтүү боло берет. Анан экинчи сунушум эч дегенде бир айда бир жолу болсо дагы 24 сааттык же 36 сааттык ачка болуу менен организмдеги улуу заттардан арылуу. Сөзсүз түрдө мындай колдонуш керек болот. Үчүнчү сунушум болсо боорду кубаттандыруу. Анткени бардык дары-дармектер ушул органыбызда зыянсыздандырылат. Канчалык боорубуз күчтүү болсо, ошончолук организмибиз күчтүү болот. Буга чейин боор үчүн брокколи, чеснок, расторопша, анан дагы куркума өңдүү азыктар боор үчүн пайдалуу экендигин айтып келген болсом, албетте алар пайдалуу, күн сайын колдонуш керек, бирок кээде алар толугу менен жардам бере албай калышы мүмкүн, же болбосо жартылай гана көйгөйдү чече алат. Мисалы, жировой гепатоз тартында. Ушул көйгөйдөн арылтуу максатында билесиздер, бир айлык курс ачканмын. Ошол курска катышууга чакырам. Сиздер бул курстан эмне ала аласыздар? Биринчи кезекте туура тамактанууну үйрөнөсүздөр. Туура эле тамактанам дешиңиз мүмкүн. Ошондо болсо дагы сизде толтура зыяндуу адаттар бар. Ошолордон арыласыз. Кайсы азыкты жегени болот, эмне үчүн, кайсы азыкты жегени болбойт, жана эмне үчүн? Ушул суроолорго жооп болот. Анан дагы туура суу ичүү, туура уктоо, деги эле организмибизге пайдасы тийиши мүмкүн болгон бардык нерсе айтылат. Анан дагы аткарылышы көзөмөлдөнөт. Жана дагы өзүңүздүн өнөкөт ооруларыңыз тууралуу маалымат ала аласыздар. Сунуштар берилет албетте. Анан дагы ашыкча салмактан дагы арылуу мүмкүнчүлүгү болот. Боорду май баскан абалдагы бир кыйла чечилет бир айдын ичинде. Андан ары айтылган нерселерди аткарып жүрсөңүздөр, толугу менен чечим таба аласыздар ушул көйгөйлөрүңүзгө. Анан дагы жеке иштешем дегендерге дагы мүмкүнчүлүк бар. WhatsApp номерим комментарийлерде жазылуу болот. Кайрылып маалымат алсаңыздар болот.